Саламатсыздарбы, күнгө дүйшөмбү Супер ТВда Сереп Чекиткейжи сайтынан алынган эртеңдеги жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Панфилов районунда 2006-жылы туулган Данияр Адлет Даниярович изделүүдө. Бул тууралуу райондук милиция кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2021-жылдын 8-апрелинде Панфилов райондук ички иштер башкармалыгына 1985-жылы туулган Жаран арыз менен кайрылып, анын жашы жете элек 2006-жылы туулган Данияров Адлет аттуу баласын издөөгө көмөк көрсөтүүнү өтүнгөн. Ал 2021-жылдын 20 февралында үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Милиция кызматкерлерине издөө иштери тууралуу маалымат берилген. Арыздануучуну суракка алуу учурунда жогорудагы жашы жете элек бала Ысык Көл облусунда төрөлүп өскөнү. Анда 5-класстан тартып өз алдынча мектепке баруудан баш тартып, үйдөн качып кетип, 1-2 жумалап жоголуп жүргөнү маалым болгон. Ушуга байланыштуу апасы мурда арыз жазган эмес. Белгилери бою 160-165 см, чачы кыска, кара арык дене түзүлүштө. Кийими кара кожа куртка, кара спорттук шым, кара бут кийим. Өзгөчө белгилери башынын сол жагында тырыгы бар. Аталган жашы жете элек баланын жүргөн жерин же ал тууралуу маалымат билгендер болсо, төмөнкү номерлерге чалып билдирүүңүздөрдү суранабыз. 0312 60 79 89 0702 31 75 22 деп айтылат милициянын маалыматында. Военно-Антоновкадагы балдар үйүндө каза болгон Игорь Якуниндин бир тууган агасы президент Садыр Жапаровго видео кайрылуу жасады. Анда ал бир тууганынын өлүмү боюнча экспертиза тарабынан жакшы изилденбей калгандыгын айтып, президентке бул ишти өз көзөмөлүнө алуусун суранды. Мен кандай экспертизалар дайындалганын таба албай жатам. Бул маселе боюнча мен балдарды коргоо бөлүмүнө кайрылдым. Бирок тилекке каршы алар мага жардам берүүдөн баш тартып коюшту. Урматтуу президент Садыр Жапаров, менин сизден башка кайрыла турган адамым жок. Экспертиза маселеси боюнча мага жардам берүүңүздү суранам, дейт Богдан Якунин. АКШнын Алабама штатындагы I-65 мамлекеттер аралык трассасында 18 унаанын катышуусунда болгон чынжырлуу жол кырсыгынан 10 адам каза болду. Алардын 9 балдар болгон. Бетлер районунун чиновниктеринин бири Уэйн Гарлак шаардан 55 чакырым түштүк тарапта өткөн трассада болгон кырсыкта балдарды кароо мекемесине таандык кичи автобуста болгон 4 жаштан 17 жашка чейинки 8 бала каза болгондугун жарыялады. Кырсыкка кабылган башка унаадагы 9 айлык ымыркай жана 29 жаштагы атасынын дагы каза болгонун айткан Гарлак жаракат алгандар жакынкы ооруканаларга жеткирилгенин кошумчалады. Алдын ала маалыматтар боюнча түштүк чыгыш штаттарында Клодет тропикалык шамалынын кесепетинен улам унаалар сууга тайгаланып кетишинин натыйжасында болушу мүмкүн деп айтылган. АКШнын улуттук транспорт коопсуздугу башкармалыгы өзүнүн Твиттердеги аккаунтунда кырсыктын чоо жайын иликтөө үчүн аймакка 10 тергөөчү жөнөтүлгөнүн билдирди. Ош облусуна караштуу Араван районунун Төө Моюн айылында түшүм жыйноо башталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, министрлер кабинетинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жарасул Абдураимов иш сапары менен Араван районунун Төө Моюн айыл өкмөтүнө барган. Облус башчысы дыйкандар менен жолугуп, сууга суу жана экспортко чыгаруу маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Негизинен дыйканчылык менен алек болгондуктан суунун канчалык деңгээлде зарылдыгын түшүнөм. Араван районунун потенциалы абдан чоң. Жылына 2 жолу түшүм алган бул райондо жашылча жемиштердин түрлөрүн, мөмө жемиштерди, айрыкча кара өрүк бактарды көбөйтүп, Орусияга экспорттоого мүмкүнчүлүк бар. Ошого баарыбыз чогуу аракет кылышыбыз керек, деди Жарасул Абдураимов. Төө Моюн өлкөдө эң алгач түшүм алган айыл катары белгилүү. Аталган айылда жалпы 10 000 гектар айдоо аянты бар. Төө Моюнда шабдалы, кайналы, дарбыз, коон, буудай өстүрүлөт. Сууга суу Ноокат районундагы Найман суу сактагычы аркылуу жана 10го жакын скважиналар аркылуу камсыз кылынат. Төө Моюн айыл өкмөтүндө сууга суу тартыштыгы көйгөйү жок. Учурда түшүм жыйноо жумуштары жүрүп жатат. Индияда коронавирус штаммынын жаңы мутациясы аныкталды. Бул тууралуу РИА Новости Индия телеканалына шилтеме берүү менен жазып чыкты. Маалымат боюнча Индиянын Махараштра штаты коронавирустун Delta Plus деп аталган жаңы түрүн жуктурган 20 учур катталганын билдирген. Оорулар Нави Мумбай, Палгар шаарларында жана Ратнагир портунда аныкталган. Коронавирустун жаңы түрү тарап кетпеши үчүн жергиликтүү бийлик коронавирустун жаңы штаммы аныкталган аймактарда атайын зоналарды түзүп, шаарды жапкан.
Ал эми Индия учурда коронавируска чалдыккан адамдардын саны боюнча дүйнөдө 2-нчи орунда турат. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчи KG сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.